ыйлап турган аялы күйөөсүнөн сен кетип жатасыңбы деп сурады. Ооба, башканы жактырып калдым. Сенден, бул үйдөн, балдардын ызы чуусунан тажадым. Булар өзүңдүн балдарың го акыры. Алар али кичинекей бөөктөр го. Кантип аларды калтырып кетесиң? Болду. Токтотчу сен. Кетеңди карасаң. Кетем дедимби, кетем. Деп кыйкырып, аялын күч менен түртүп салды. Аялы жыгылып, башы менен дуалга катуу уронду. Өңү кубарып, ооруксунуп калганы сезилип турду. Бирок ыйлаган жок. Алардын 2 жаштагы баласы ойгонуп, болуп жаткан окуянын баарын көрүп турду. Мейли, кете бер. Бирок эсиңде болсун. Биз эми сага жалдырап чогуу боло албайбыз. Өз оокатыбызды кылып жашап кетебиз. Кеткениңден кийин сага аркага жол жок экенин унутпа, деп жай гана күйөөсүнө айтты. Анан бөлмөгө кирип, ыйлап жаткан 5 айлык бөбөгүн колуна алып, кетип бараткан балдарынын атасына, күйөөсүнүн кыраанын узатып, карап туруп калышты. Ал болсо, "Да, алло. Ооба, мен баратам", деп телефондо сүйлөшкөн бойдон кетип калды. Арадан 5 жыл өттү. Тажатты ушу мени. Үйгө деги баргым жок. Сейил бакка барып отура турсам го деп сүйлөнүп, бир киши келип бактагы отургучтардын бирине отуруп калат. Жанында 2 бала ойноп жүргөнүн көрөт да, өзүнүн балдарын эсине түшүрүп, балдарым чоңоюп калышса керек. Кандай жүрүштүү болду экен. Алардын апасычы бир да жол чалган жок. Туура эмес кылган экенмин, деп ойго чөмүлүп кетет. Ошол маалда ар жактан келаткан бир тааныш караанды көрөт да, "Ой, бул ал го. Кантип жанына барсам?" деп катыр болуп ойлонуп кетет. 2 кичинекей баланын аны көздөй чуркап баратканын көрүп, акыры сүйлөөгө батынды. "Кандайсың?" деп басып келаткан аялга кайрылды. "Саламатсызбы?" деп эч нерсени түшүнбөгөн абалда жооп берди аял. "Мен силерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Булар менин балдарым го. Аттары ким эле?" деп сурайт. "Анын эми эч кандай мааниси жок го. Менин айткым келгени, сен ошондо баарын айтып кеткенсиң." Ошол маалда балдар ата деп чуркап жөнөшкөндө, жанагы киши бакытына ишене албай толкундана кучагын жайып турса, андан өтүшүп, алардын жанына келип калган башка кишини кучактап калышат. Балдарын кучактап турган атасы аялын өөп, бейтааныш киши менен да учурашат. Анан аялына кайрылып, "Сүйүктүм, бул ким?" деп сураса, ал жөн эле өтүп бараткан киши. "Дүкөн кайсы жерде деп сурап жаткан эле" деп жооп берет. "Жүргүлө, үйгө баралы. Таттууларды ала келгем. Баралы" дейт. Байке, дүкөн тиги көчөнүн башында" деп 7 жаштагы дайбала айтып калат. Сейилдеп келген киши болсо, "Рахмат" деген бойдон көзүнө жаш алып, кетип бараткан үй бүлөнү карап кала берет. Алар эми ал үчүн эң жакын, ошол эле учурда бейтааныш адамдар болуп кала берет. Өкүнүчтүүсү, айланабызда мындай окуялар миңдеп болуп жатат. А мен болсо бул окуя менен кандайдыр бир үлгүн айтуудан, бирөөнү күнөөлөп, бирөөнү актагандан алысмын. Андан көрө келиңиздер. Баалуу болгон үй бүлөбүзгө көңүл буруп, ишенимдүү жубай болуп, үй бүлөнү баалайлы деп эстетким келет.